Ассаламу алейкум алтындарым. Бүгүн мен эң көп берилген грин карта боюнча суроолорго жооп беремин. Алгач таанышып алалы. Мен Рахат, англис тили мугалими. 2024 Америкага барып келдим. 3 балам бар. Онлайнда 6 жылдан беримин. 9000ден ашуун окуучуга англис тилин үйрөттүм. 5 жылдан бери грин карта толтуруп келебиз. Бизден уткан үй бүлөлөр, бизден уткан негизи инсандарыбыз бар. Шүгүр. Көпчүлүгү Америкада, көпчүлүгү кетүү процессинде. Эми эң көп берилген суроолорго жооп берейин. Биринчиси эле бул грин карта деген эмне? Грин карта бул лотерея. Ар жылы Америка Кошмо Штаты дүйнө жүзүнөн кээ бир 2 гана мамлекеттер исключениедо бар, катыша албайт. Бирок астынан 99% баардык дүйнө жүзүнөн ошол определенный количестводо адамдар Америкага кире алат. Легалдуу кире алат деген сөз. Легалдуу деген сөз Мексика аркылуу качып кетип аткандар, булар нелегально кетип аткандар. Американын законун бузуп качып кирип аткандар. Легалдуу деген посольство одобрение берип, виза алып, американец ошол гражданин кандай укукка ээ болсо ошондой укукка ээ болуп кенен жашаган инсанды айтабыз. Зеленая карта деп коет, дословно которсо сиз Американын жительдери кандай укукка ээ болсо ошондой укукка ээ болуп, балдарыңызды садикке, мектепке берип, больницага көрсөтүп, окуп, иштеп, бүт баарына ээ боло аласыз. Бул лотерея. Эң көп берилген суроо, кимдер бул лотереяга катыша алат? Сөзсүз түрдө жашыңыз 18ден жогору. Мындайча айтканда, паспортту бар инсан болуш керек. Буга чейин бир гана загран паспорт менен толтурулуп келсе, азыр ID паспорт менен да толтурууга болот. Кээ бирлер айтат, менде загран жок да ID эле паспорт деп. Болот, ID паспорт менен дагы толтурууга. Мурда анткени атайын загран паспорттагы бир confirmation number жазылчу. Азыр ал нерсе алынып калган алтындарым. Демек, паспорты бар, мектепти бүткөн, бир орто билими бар, же болбосо учурда студент, же университет, коллежди бүткөн, ушул үчөөнүн бирөөсү катыша алат. Бул дегеним сөзсүз билимине да каралат. Жок дегенде сиз 11-ди бүткөн болушуңуз керек, же учурда студент болушуңуз керек, же коллежди бүткөн, же университетти бүткөн бир инсан болушуңуз керек. Катышуу үчүн эмне керек? Катышуу үчүн сизде эгерде англис тили базаңыз бар болсо, сайтка кирип, атайын биринчи фотосалонго барасыз, мага визага сүрөт керек деп, жакшына кийинип барып, ак фонго, сүрөтчүлөр өздөрү билет, визага десеңиздер Америкага сүрөткө тартып берет. Анан ал сүрөттү чыгартпайсыңар, жөн гана электронно ошол жерден өзүңөрдүн почтаңарга жөнөтөсүңөр. Анан үйүңөргө келип, компьютерде отуруп, сайтка кирип, бүт данныйларды туура так кылып, цифрадан, тамгадан адашпастан баардык суроолоруна жооп берип, сүрөтүңөрдү жүктөп, түшүп келген, жаңы түшүп келген. Анан сабмит кыласыңар. Болду. Демек, толтурууда силерге паспорт, суроолорго жооп беришиңер керек, өзүңөр жөнүндө бүт данныйлар, жана ошондой эле сүрөт гана керек электрондук. Данный момент грин карта толтуруп атканда силердин аттестатыңар жоголуп кеткен, же болбосо университеттен дипломуңар, башка нерсенин кажети жок толтуруп жатканда. Кийинки көп берилүүчү суроо, кантип жеңүүчү тандалат? Бул чучу кулак сыяктуу эле, бул лотерея. Муну атайын адамдар отуруп алып тандашпайт Америкада, себеби канча миңдеген адам толтурат. Бул сайт ар жылдын октябрынан ноябрына чейин ачык болот, 1 ай. 1 ай ичинде толтуруп жетишип калуу керек болот. Көпчүлүгү башында толтурганга аракет кылышат. Эми бул жерде гарантия жок, башында толтурсаң утасың, ортосунда толтурсаң утпайсың деген. Бул бешене, бул Аллахтан. Эгерде рандомно робот сизди тандап калса, демек сиздин рызкыңыз Америкада дегендей. Демек, сиз грин картаны уткан болосуз, анан экинчи шагын баштайсыз. Ал өзүнчө чоң тема. Экинчи шагы документтерди чогултуу, бүт нерселерди тапшыруу, даярдоо, визага даярдануу, посольствого кирүү, беседадан өтүү, ушундай шагтар бар алдыда. Бул сиз биринчи шагы грин карта лотереясын толтуруп атасыз. Кийинки эң көп берилүүчү суроо, бул бекер экен го, эмне үчүн акча аласыз? Алтындарым, сиз үчүн бирөө жасап берип атса, биз акысын төлөйбүз. Мисалы, үйгө клининг чакырсак, үйдү жыйнап бер, бүгүн уборка кылып бергиле десек, алар бекер кылып бербейт. 5 кыз келсе, сөзсүз алардын акысын төлөш керек болот.
Ошондой эле сайтка мен сиз үчүн кирип, убактымды кетирип, интернетимди кетирип, көзүмдү кетирип, отуруп, жоопкерчилик алып толтуруп бергениме мен сөзсүз өзүмдүн адал акымды аламын. Кийинки көп берилүүчү суроо: гарантия бересиңерби? Азыр жашоого гарантия жок, эртең эмне болот да? Бул лотерея, чучу кулак. Лотерея мен чечпейм, Американын президенти чечпейт, буну робот гана чечет. Бул рандомно тандалып ала турган нерсе. Муну 15 жыл толтуруп утпагандар бар, бир жолу толтуруп утуп алгандар бар. Демек, бул менден, сизден, башкадан зависит этпейт. Болгонун так туура толтуруш керек. Эгерде утуп калган күндө отказ алып калбоо үчүн, мисалы көпчүлүгү бар, эч кандай маалымат сурабайт, эч нерсе сурабайт, сүрөтү да талапка жооп келбейт, ката, аты, цифралары бүт нерсеси туура эмес толтурулган. Жада калса мындай акча алып толтуруп жүргөн компаниялардан деле мага кайрылып калышат да, ушинтип толтуруп берди депчи. Аты менен фамилиясын алмаштырып жазып койгондор бар экен, элестеткиле акчасын алып турупчу. Бул адамдар утуп алган учурда да кете албайт. Себеби алардын анкетасы туура эмес, паспорту менен дал келбейт. Ошондуктан маанилүү нерсе бул туура толтуруу. Чтоб утуп алган күндө күйүп калбаш үчүн, өкүнүп калбаш үчүн. Мен Россиядамын, мен башка жактамын, кантип жолугуп толтуртамбы, кандай болот? Алтындарым, азыр 21-кылым, интернет өнүгүп турган учур. Тем более мен сайтка толтурам, мен сиздердин сүрөттөрдү чогултуп алып Америкага алып барбаймын. Ар ким үйүндө отуруп эле интернет менен толтура турган нерсе бул. Ошондуктан дүйнөнүн кайсы бурчунда, Марста болсоңуз дагы толтурта аласыз. Эч кайда барыштын кажети жок. Болгону жаныңызда жакын бир фото салонго барышыңыз керек, сүрөткө түшүшүңүз керек. Визага, грин картага деп. Ошол сүрөттү мага почтама жөнөттүрөсүз электронно. Анан менин суроолорума WhatsApp'тан жооп бересиз, паспортуңузду сүрөткө тартып жөнөтөсүз, болду. Акчаны тоже электронно которосуз менин акымда. Демек, баары через онлайн интернет менен бүтө турган нерсе. Мен отуруп алып дагы сайтка кирип, компьютерден толтуруп, данныйларды бүт баарын жазып, сизге confirmation номер алып берип, анан жөнөтүп беремин. Сиз кийинки жылы 2025 буюрса май айында текшересиз. Ошол номерди жазып, уткан утпаганыңыздан анан мага сүйүнчүлөйсүз буюрса. Маанилүү акыркы суроо. Бойдок деген сөз бул 18 жаштан жогору турмуш курбаган, үйлөнбөгөн эч инсан, жалгыз адам. Сиз только өзүңүзгө толтурасыз. Сиз ата-энеңизди алып кете албайсыз өзүңүз менен, бир тууганыңызды, кошунаңыздын баласын алып кете албайсыз, жалгыз өзүңүзгө. Үй бүлө деген америкалыктар үчүн күйөөсү, жолдошу, келинчеги жана 21 жашка чейинки балдары. Ата-энеси, агасы, иниси, тайкеси, таяжеси, кошунасы үй бүлө мүчөсүнө кирбейт америкалыктар үчүн. Демек, сиз кайнене, кайнатаңызды, ата-энеңизди өзүңүзгө кошуп толтура албайсыз жана алып кете албайсыз. Үй бүлө деген бул жолдошу, келинчеги жана 21 жашка чейинки балдары. Демек, мисалы үчүн мен бир үй бүлөгө толтуруп берсем, менден көбүнчө үй бүлөлөр утат. Себебин түшүндүрүп берейин. Көпчүлүгү андай кылбайт. Мен бир үй бүлөгө толтурам десем, бул Асан, бул анын келинчеги Анара. Асан байкеге толтурам биринчи, анан Анара эжени жазам жанына. Андан кийин алардын 4 баласы бар. 1, 2, 3, 4 баласын жазамын. Ошентип бар бирин данын жазып отуруп, бир семьяга толтурганда мага бир номер берет. Асан байкенин атынан. Ошол номерди мен сизге берем. Бир номер алдыңыз да. Эми кийинкисинде Анара эжени биринчиге коем. Ага Асан байке кошулат. Анан баягы 4 баласын кайрадан жазып чыгам дагы бир номер алам. Ошентип отуруп бул үй бүлө экинчи номерин алат. Бул дегени лотереяга бир номер менен катышкан жакшыбы, 2 номер менен катышкан жакшыбы да? Албетте 2 номер. Шанс көбүрөөк. Ошон үчүн менде көбүнчө үй бүлөлөр утуп алат. Мен 2 убара болуп, атайын үй бүлөлөргө 2 номер алып берем. Көпчүлүгүндө андай кылбайт. Ошон үчүн алар арзаныраак услуга алышы мүмкүн, алтындарым. Бардык нерсе акчасына жараша дегендей. Ошондуктан эгерде так туура толтуртамын десеңиздер, сөзсүз түрдө бизге кайрылсаңыздар болот. 5 жылдан бери жардам берип келебиз. Дагы да жардам берип, себепчи болууга даярбыз. Бул биздин WhatsApp номерлер, менеджерлердин номери, Instagram баракча бүт жактан жазып кайрылсаңыздар
болот. 20 жыл өткөн жолугушуу. Салам алтындарым, мен Рахат, англис тили мугалими, 3 баланын энеси. Бул жылы мен Америка менен жолугуштум. Билесиздер, 5 жылдан бери грин карта толтуруп келем. Чындыгында утуп алуу, Американы өз көзүң менен көрүү, булардын баары башкача сезимдер экен. 2024 грин карта утуп алган окуучуларым, катталуучуларым аябай көп болду. Сүйүндүм. Бул жылы дагы так туура чоң жоопкерчилик менен, жакшы ниет менен сиздердин грин карта лотереяңыздарды толтуруп берүүгө даярмын. Предзапись ачылды алтындарым. Анткени место дайымкыдай калбай калат, жетишпей калам. Ошондуктан алдын ала брондоп коюңуздар. Ал үчүн төмөндөгү кнопканы басып эле WhatsAppка менеджерге жазыңыздар. Буйруса жакшы ниет кылып атабыз, бул жолу дагы жеңүүчүлөрүбүз көп болот деп. Урматым менен мен Рахат.